боец 3-кө уткан финалга чыгып кетет. Мама, спорттун бул түрү орус тилинен түзмө-түз которгондо аралаш мушташ дегенди түшүндүрөт. Андыктан оюн эрежесиз уруш дегени менен анында өзүнүн эрежелери бар. Таймашта активдүүлүк жана сокку урунун техникасы бааланат. Беттеш жаштар жана чоңдор арасында болуп бөлүнөт. Таза жеңишке Каттабеков Салават Мурас. Мурас Fighting Championship турнири Баткен районунун Бужум айылында өттү. Беттеш чоңдор жана жаштар арасында өтүп, Баткен облусунун район шаарларынан келген 100гө жакын мушкерлер катышты. Ошондой эле спорттук иш-чараларга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, спорттун бул түрүнүн мындан аркы өнүгүшүнө тилектештигин билдирди. Бүгүнкү иш-чара бизден Кара-Булак айыл өкмөтүнүн Бужун айылындагы Мурас клубу, жаштар спорттук клубу уюштуруп атат. Бул клубтун мына уюштурулганына 1 жылдын жүзү болуптур. Негизинен бул эрежесиз уруш түрү боюнча уюштурулуп атат. Негизгиси бул жаштарды патриоттукка тарбиялоо, баягындай терс көрүнүштөрдөн алыстоо максатында ушундай спорттук иш-чара уюштурулуп атат. Буга бардыгын ушул клубтун жигиттери уюштурду. Айыл өкмөтүнөн дагы биз дагы колубуздан келишинче жардамды бердик. Кудай буйрса бул турнир азыркы күндө облустук деңгээлде өтүп атат да. Мен ойлоймун, бул жакшы жөрөлгө жылдан барып облустук, республикалык деңгээлдерде уюштурганга жетишебиз. Чемпиондук 6 кур үчүн 30, 35, 40, 52, 57, 93 кг салмакта мушкерлер күч сынашты. Беттеште жалпы 100гө жакын ар кайсы курактагы мушкерлер таймашып, алардын ар бири буга чейин жок дегенде 1 же 2 рет күрөшүп, утуу же жеңилүү ызасын тартып, тажрыйба алгандар. Андыктан таймаш бүйүр кызытып, спорт сүйүүчүлөрүнүн колдоосуна татыды. Мен 14 бала алып келдим Айдаркен спорт клубунан. Алдымда балдар чыгып катышып атат. Жакшы. Бүгүнкү бой жакшы, жакшы уюштуруптурлар. Бардыгы жетерлик, жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Белгилей кетсек, турнир Мурас спорттук клубу тарабынан уюштурулган. Мурас спорттук клубу мындан 2 жыл мурда түзүлгөн. Анда айыл жаштары машыгып, эл аралык турнирлерге катышкан спортчуларды тарбиялап келет. Биздин эми бул уюштуруп атканыбыздын максаты жаштарды колдоо жана келечекке жаштарды бир жакшы алдыга жылуу, бир таланттуу максатта, жылуу максатында өткөрүп атабыз. Бул эми азыркы өткөрүп атканыбыз бул область деңгээлиндеги эле бизде максат бар. Кудай кааласа келечекте чоңураак кылып өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар. Республикалык деңгээлде ошондой бир бизде проекттер бар. Кудай кааласа мында чоңойтуу, ошондой бир чоң республикалык башка жак кошуна мамлекеттерден чакыртып жакшы деңгээлде өткөзөбүз деген ниеттерибиз бар. Кудай кааласа. Таймаштын жыйынтыгы командалык эсеп менен 1-чи орунду Мурас спорттук клубу, 2-чи орунду Баткен шаарынын Жашдем спорт клубу алса, 3-чү орунду Айдаркен спорттук клубу багындырды. Расул Ахматов, Алтын бешик жаңылыктары.